мен дагы ушу көпчүлүктөр катары эле Азаткан эжеге, менеджер кыздарга, продюсер кызына абдан ыраазымын. Бул Азаткан эженин сабактары бул учурдагы адамдардын оорусунун мына дарысы да. Менин түшүнүгүмдө азыр адамдар айтышат го, психологдор көбөйүп кетти, коучтар көбөйүп кетти депчи. Анан ошолорго айтып калам да, мына грипп болгондо эле антигриппиндер көбөйүп кетет. Анан ушул оору бар адамдарда, жан дүйнөсүнүн оорусу бар, ошолорго ар кандай дарылар чыгып атат, керектүүсүн алып колдонуп атат адамдар деп айтып калам да. Анан ошол дарылардын көп эле түрүн колдондум да мен өзүм. Мындайча айтканда көп эле психологдордун сабактарына катыштым. Андан кийин дагы башкалардын сабактарына катышып жүрдүм. Бирок ушул Азаткан эже айткандай ушул методика өзгөчө экен да. Ушул жакта мен дагы көп жакшы нерселерди аларыма ишенип, анан Азаткан эжени мындай эле рекламадан көрдүм Инстаграмдан. Ошол боюнча Азаткан эженин сабактарын калтырбай катышып келатам. Анан азыр мен мындай күчтүү результатка жеттим деп айта албайм. Күчтүү результаттарым алдыда деп ишенем. Учурдагы майда результаттарымды айтсам, практикаларды жасап атканда мен ойлогом, мен буга чейин жүрөгүм ооруп келген да, өзүм 32 жаштамын. Ушундай жаш экениме карабастан бир жүрөк ооруп пайда болду эле да. Анан ушул жүрөк ооруну да практикалардын жардамы менен айыгам деп ишенип жасап аткам. Бирок жакшы айыга албай келгем. Мына түз эфирге чыгып Азаткан эже менен бир мүнөттөй сүйлөшкөндө, мини разговор кылганда ошодон кийин жакшы болуп калды да. Азаткан эженин бул түз эфирдеги ауыр энергиясы да бизге берген өтө күчтүү экенин ошондо сездим да. Мүмкүн болсо дагы көптөгөн разговорлорду алыш керек экен деп пландап жүрөм. Азырынча ушул.